Баланын температурасын түшүргөн жакшыбы же түшүрбөй эле койгон жакшыбы? Видеону аягына чейин көрүп, бул видеого лайк басып, башкалар менен сөзсүз түрдө бөлүшүп кетиңиз. Негизи медицина өнүккөн өлкөлөрдө, мисалы Америка, Европа жана башка өлкөлөрдө баланын естественный иммунитети иштесин деп температура 40ка чейин көтөрүлгөнгө чейин түшүрбөй коюшат да. Бирок ал жакта балдар температурасы 39-40ка чыкса деле өздөрүнүн сонун сезип жыргап жүрүшө берет. А бизде кандай? Бизде көпчүлүк балдарда анемия болгон үчүн, витаминдер жетишсиздиги болгон үчүн, өсүүсү начар болгон үчүн 38-39га жеткенде эле судорога берип, балдар калтырап титиреп көтөрө албай калат температуранычы. Ошондуктан дүйнөлүк стандартта 38тен ашкан температураны эгерде бала абалы өтө начар болуп атса, вялый болуп, кыйналып, өтө начар сезип атса, анда түшүргөн жакшы дейт да. А бирок эгерде баланын температурасы 39-40, бирок бала активдүү, чуркап, өзүн мыкты сезип, сонун болуп жүрөт. Мындай учурда температураны түшүрүүнүн эч кандай кажети жок, себеби баланын организм иммунитети сонун иштеп атат. Вирустарды өлтүрүп атат, бактерияларды өлтүрүп атат. Тескерисинче балага сууну көп берип, суюктуктарды көп берип, кам көрүү туура болот да. Ошондуктан бул жерде температураны түшүрүү жана түшүрбөө ар бир балага индивидуалдуу түрдө каралыш керек. Бирок баланын температурасы көтөрүлүүсү бул анын иммунитет системасы иштеп жаткандыгынан кабар берет. Эгерде балаңызга кантип туура кам көрүү, анын ден соолугуна кандай дарылар менен, кандай витаминдер менен кам көрүш керек экенин билгиңиз келсе, анда сөзсүз түрдө комментарийге доктор деп жазыңыз. Мен сиздин балаңыздын ден соолугуна терең изилдөө жүргүзүп, так диагноз коюуга жардам берип, оригинал препараттарды сунуштайм. Комментарийге доктор деп жазыңыз.